Мен Жанадилова Буруш Кумановна. Бишкекте жашайм. Өзүм Гүлдөн болом. Келечек кооперативин YouTube'дан Эл Амандын интервью берип атканында көрдүм да. Ошондо жолдошум экөөбүз сразу кызыгуу пайда болуп, биз дакканса көрүп, анан офиске келсек, Гүлбайра айым менен тааныштык. Гүлбайра полностью баарын түшүндүрүп берди, кандай жолдордун баарын. Биз кеттик, жазылып коюп, ойлонолу деп. Бирок сразу бизде ишеним болду. Эч кимде жаман ойлогон жок, бизди ошол калпа алдап кетпесин, андай деген сөздөр, мындай ишенич болду да сразу. Андан кийин үйгө барып сүйлөшүп, бир аз акчабыз жетпей аткан. Анан келсек, Гүлбайра жок, Баяман бар экен. Баяман менен сүйлөшүп алып, анан айттык, кеттик, келебиз бир 2-3 күндө деп, акчаны толуктап алып. Анан келсек, Баяманга жазылдык. 2 миллион 800 жазылдык. 2 миллион 800 жазылып, 25% төлөйсүңөр деди. 700 миңди төлөдүк. 4% офиске. Вступительный взносту төлөдүк, 4% 112 миң. Мен 13 ноябрда жазылгам. Бизге ровно 4 ай 2 күн дегенде келди. Бизге звонок кылып сүйүнчүлөштү. Үйүңүздө бериңиздер, акчаңыздар даяр деп. Мен уккандан кийин аппетитим жок, уйкум жок, уктабай да тамак да ичпей калдым. Биз бөлүнгөн сумманын айына 17,5 болду да. Плюс 2 миңди кошуп берет экенбиз, ошондо 19,5 миң содержание компания айына. Если биз 10 жылда төксөк, 240 миң болот экен. Мындай адам өзүнүн төгүшүнө ылайыктап, например, менин возможностум болсо, эртерээк төккөнгө, ал 2 миң төлөнбөйт экен, кыскарып турат экен да. Ошол жагы да аябай жакшы экен. Үйдү биз туңгучтан тандадык. Келечек компаниясына ишенсе болот. Биз жазылып атканда дагы сендерди алдап кетпейби, анан алданып калбайсыңбы деген көп өзүмдүн эле жакын туугандарыман, досторуман, кошуналардан үйдө ушундай суроолор болду да. Анан кайрадан айтышты, ладно, сен биринчи өзүң алып көр, анан көрөлү деди. Анан мен очередибиз келгенде айттым, бизге очеред келди, үй издей баштагыла деди десем, эми үйдү алгыла, анан кийин көрөлү дешти. Эми буюрса бир топ кишилер бар, жазылабыз деген. Ишенгиле, анан сатып аткандарга айтат элем да, коркпогула депчи. Анан акчаны биз качан алабыз, албай калабызбы, 2-3 айдан кийин берет экен деген дагы мындай изилдеп көрүшүптүр да. Башка компанияларда ошондой болуптур. Именно вот келечекте башка компаниялар ошондой кылат экен деп да мага айтышты бүгүнчү. Анан мен бияк сотрудниктермен да сүйлөштүм, айтышты, что бир эле күндө оформление болот, бир эле күндө акчаны алышат деп. Айтканымда эле бүгүн бардыгы болду. Оформление да кылдык, саткандар да акчаларын алышты сразу. Буюрса, мына баары жакшы. I got